Assalamu алейкум достор, силер Акер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомдо мен силерге YouTube'дан акча табууну жана ошондой эле YouTube'дан кантип монетизацияны жандырууну көрсөтүп бермекчимин. Бүгүнкү видеом кызыктуу жана пайдалуу болот деп ишеничтемин. Эч бир нерсени түшүнбөй калбоо үчүн видеону баштан аяк түздүрбөй көрүңүздөр. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Биз YouTube'дан кантип акча табууну билүү үчүн биринчи YouTube аккаунтубузга Google аркылуу киришибиз керек. Ал үчүн ушул Google'га эле киребиз дагы. Ушул жерден YouTube вход деп жазабыз. Жазгандан кийин могул жерден мондай сайттар чыгат. Биринчисине киребиз. Киргенде биз өзүбүздүн YouTube аккаунтубузга Google аркылуу кирген болобуз. Азыр көчө койсун бардыгы. Мына эми бул жерден мен кантип канал ачууну жана ошондой эле кантип настройка кылууну мен кийинки видеолорумдан көрсөтүп бермекчимин. Азыр болсо жөн гана акча табууну көрсөтөйүн. Ушул жерди басабыз дагы, могу 3 точканы басабыз. Могу өзүбүздүн аккаунт турган жерди. Анан творческая студия деген кнопканы басабыз. Так, ошондо Chrome'го эле киребиз дагы. Chrome'дун ичинен ушу творческая студияга киребиз. Киргенден кийин биз бул жерден могул 3 полосканы басабыз. Басканда монетизация деген бөлүм турат. Ошол бөлүмгө киришибиз керек. Азыр кирсин. Так, монетизацияга киргенден кийин бул жерден бизге эмне керектелет? Бизге 4000 саат просмотр. Жана ошондой эле 1000 подписчик керектелет. Бул эмнеге десе, бардык эле адамдар ушул монетизацияны күйгүзө албайт. Неге дегенде алар ошол монетизацияны күйгүзүп акча табуу үчүн бир аз аракет кылышы керек. Мына. Так, эми биз бул жерден айтып кеткендей эле 1000 просмотр, анан 4000 саат чогулгандан кийин могу үстүнөн моундай кнопка чыгат. Подать заявку деген. Биз кайсы убакта заявка таштай алабыз. Эгерде биздин ушул 1000 подписчик болуп, анан 4000 саат просмотр болгондон кийин анан эч кандай нарушение жок болсо, анан заявка таштай алабыз. Ал үчүн подать заявку деген кнопканы басабыз. Бул жерден монетизацияны жандыруу 3 шаг менен өтөт экен. Биринчиси ушул правиласын окушубуз керек экен, условиясын бүт окуп, анан эң аягында мен окудум, анан принимаю дегенди басабыз да, принять условия деген кнопканы басабыз. Басканда бул уже бүтүш керек. Так, күтө туралы, мына выполнено деп чыкты. Ал эми экинчиси болсо биз AdSense аккаунтубузга муну привязка кылышыбыз керек. Ал үчүн начать деген кнопканы басабыз. Бул жерден эгерде AdSense аккаунтуңар бар болсо ошого киресиздер, жок болсо у меня нет аккаунта деген кнопканы басып, продолжить деген кнопканы басасыздар. Андан кийин өзүңүздөр аккаунтуңуздарды тандайсыздар. Мына мен тандап кирдим. Бул жерден ваш сайт деген жерде ушул жерден автоматтык түрдө ссылкаңар пайда болуп калат дагы. Принять связь деген кнопканы басабыз. Так, анан кийин ушундай жерге кирет. Биз бул жерден толтурушубуз керек. Так, тип аккаунта. Могул жерлерди. Первая строка адреса деген жерге. Так, имяга өзүбүз жазып алабыз атыбызды. Первая строка деген жерге. Эгерде шаарда жашаган болсоңуздар жөн гана Бишкек же болбойбу балыкчы деп эле жазып койсок болот. Бирок андай жок болсо, анда айылда жашаган болсок областтын атын жазабыз. Область деп жазабыз. Вторая строка деген жерге
Бул жерден биз көчөнүн атын жана ошондой эле үйүбүздүн номерин жазышыбыз керек. Например, село Кызыл Туу деп туруп үтүр коюп туруп жазалы. Улица Драманов деп жазабыз дагы. Индекс деген жерге өзүбүз интернеттен карап индексти табабыз. Город деген жерге жөн гана айылдын атын жазат экенбиз. Так, отправить деген кнопканы басабыз. Номер телефона жазышыбыз керек экен бул жерге сөзсүз. Плюс текстовое сообщение деген кнопканы басабыз. Код подтверждения келиш керек бизге азыр. Ошол кодду жазышыбыз керек. Так, мен жаздым. Отправить деген кнопканы басабыз. Так, автоматтык түрдө аккаунтубузга киришибиз керек экен ошол жерден. Азыр кирели. Похоже, что заявка кетти окшойт. Начать деген кнопканы басалы. Так, принять деген кнопканы басып. Проверкага кетти окшойт. Эми биз өзүбүздүн аккаунтубузга YouTube'дан сайт аркылуу кирип, анан карап көрөлү. Бул жерден эмнелер болуш керек экен. Так, кайра монетизация деген жерге бөлүмгө киребиз. Киргенден кийин так, негедир болбой жатат окшойт. Кайра башынан кылып көрөлү ушуну. Так, кайра принять связь деген кнопканы басайын. Переадресация деген кнопканы эми басабыз. Кайра. Так, эми карасак бул жерден заявка кетти окшойт. Мына достор, меники дагы экинчи пункту выполнен болуп чыгып калды. Эми болсо үчүнчү пунктунда рассмотрение заявки деп жазылып турат. Ушул текшерилгенден кийин мага монетизация кошулат. Мына достор, менин YouTube каналыма монтип партнерская программа кошулдуңар деп чыгып калды. Эми начать деген кнопканы басам. Ошондо жанагы жерде момундай өзүнчө бөлүм чыгыптыр. Так, монетизация деген бөлүмдө. Эми болсо мен кийинки видеолорумдан ушул жерде кантип пайдаланыш керек, ошону көрсөтүп бермекчимин. Бүгүнкү видеом кызыктуу болду деген ишеничтемин. Каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Анда эмесе мен силер менен коштошмокчумун. Кошула достор.